Салам, урматтуу бизнес партнерлор. Мынакей мен сиздерге ушул каталогтан эмнени алса болот, мен дагы бир жолу эскертким келет. 112 беттеги жакшынакай наборду көрүп жатсаңыздар, бул набор для ухода за кожей лица. Кимде 260 сомдук купону бар болсо, бул аябай сонун баага келип жатат. 995 сом деп турат. Минус 260 сом купонуңузду минус кыласыз дагы, минус 20 же 26%. 26% болсо 543 сомго гана келет экен. 544 сом ашып кетсе, 544 сомго мына буну алып алыңыздар сөзсүз. Себеби мен өзүм тазалап көрдүм, иштеп көрдүм муну менен. Бул насадкасы почти күнүгө керек экен. Муну ежедневно гель умыванияны куюп алып, место спонж пайдалансак болот экен. Тазалоо, очищение керек экен. Анан биз айтабыз, бетти кароодо бир жумада 2 жолу глубокое очищение кылышыбыз керек. Скраб менен, гамаш менен тазалап, маска коюшубуз керек деп. Мына ошол учурда ушул насадка жардамга келет экен. Бул спонж для легкого микропилинга дейт. Аты айтып тургандай эле микропилинг кылганга дагы жардам берет экен. Анан дагы бир ушундай насадка бар экен. Бул насадканын аталышы пемза для глубокого пилинга. Туура мындай өгө сыяктуу болуп кетет экен. Эгерде сиз көптөн бери косметологко кайрылып элек болсоңуз, же очищение кыла элек болсоңуз, же бетке туура кам көрө элек болсоңуз, анда ушу менен дагы алгач муну менен тазалап, терилерин жумшартып алып, андан кийин мунусу менен, андан кийин мунусу менен дагы кылып көрсөңүз болот. Мен өзүм кылып көрдүм муну менен дагы. Бирок мен очищение кылып эле жүргөм, но прям муну колдонуп көргүм келди, силерге айтып бериш үчүн кандай сезим калтырат экен. Муну колдонгондон кийин сөзсүз атайын кремдер бар. Именно после отшелушивания деген. Ошондо колдонуңуздар, же болбосо кызарып, ошол баягы кожанын терилери уже сырылып, кичине эме алат да, травма алат да, ошону успокаивающий кремдер бар атайын. Ошондой крем коюш керек. Менде ошондой успокаивающий крем бар болчу, мен ошону сүйкөдүм. Ал эми сиздер болсо, сиздерде жок болсо, пока муну колдонбой туруңуздар. Беттериңиз аябай кызарып калат. Анан ошондой эле мен муну өтө баягындай агыш түстүү сары кожадагы адамдарга сунуштабайм, себеби алардын териси өтө жука болот дагы. Бул кичине бир аз бетиңиздерге зыян кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эч коркпостон мына ушу эки насадканы жана массажга бул насадканы колдонсоңуздар болот. Насадка да аябай сонун экен. Азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Так. Мына бул жайы, ал эми бул катуусу. Анан мынакей любой насадканы кийгизгенде массажный линия менен бул жактан кулактын учуна, андан кийин кулактан өйдөрөк, андан кийин тазалап жатканда ушул зонаны жакшы тазалайбыз дагы, мындайынан кулактын ортосуна апарабыз. Бул эмне кылат? Бул беттеги кан жүгүртүүнү жакшыртып, ошондой эле биздин бетибизге сүйкөп жаткан кремдерди же болбосо маскалардын колдонуп бүткөндөн кийин жакшы сиңишине жана кан жүгүрүүсүнө жакшы жардам берет экен. Ошон үчүн ушул каталогда эң сонун мүмкүнчүлүк мына ушул наборду алып алыңыздар. Буну сиз жөн эле алып алып, өзүңүз эле бетиңизди тазалай бербестен, астыңыздарда консультанттарга мастер-класс кылып, үйүңүзгө бирөө келсе да мастер-класс кылып көрсөтүп сатканга дагы аябай жакшы жол ачып берет. Же болбосо чоң иштешкендериңиздердин бетин тазалап бересиздерби, же кайсы бир швейный цехте клиентиңиздер бар болсо, кардайларыңыздар бар болсо, бир 5 мүнөттүк убакыттап алардын да бетин тазалап берип, заодно товарыңызды сатып, муну да реклама кыласыз, и сиз сооптай иш кылган болосуз. Эгерде алар экинчи, үчүнчү жолу кайталап сизден тазалап беришин суранса, сиз мунун услугасына акча алсаңыз дагы болот. Анда эмесе сак саламатта туруңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, сөзсүз подписаться болуңуздар. Себеби биз прямой эфирде дагы сабактарды өтүшүбүз керек. Саламатта туруңуздар.